Көл-төр аймагына Тянь-Шань карагайын отургузууга келген активисттерге алгач карагайды туура тигүү тууралуу маалымат берилип, андан кийин гана иш күчүнө кирди. Закапывать надо и жакшылап таптайт этип коюш керек. Хорошо? Воздух не попало. Да. Кыргызстанда токойдун санын көбөйтүүнү Мурас коомдук уюму демилгелеген. Уюмдун бул сыяктуу иштерди жаштар менен бирге ишке ашырып келе жатканына 2 жылдын жүзү болгон. Арчанын көчөттөрүн отургузабыз. Бизге департамент лесного хозяйства, биздин госагентствонун департаменти чыгып, өзүлөр демилге чыгарып, биз Фейсбуктан угуп атабыз, силер ушундай аракет кылып атыптырсыңар, тоолорго чыгып, ушундай токойду коргонго жардам берип атыптырсыңар. Келгиле, биз силерге шарт түзүп берели, көчөттөрдү берели, инструменттерди берели, отургузула, кааласаңар, биз силерге ушундай шарт түзүп беребиз деп бизди чакырган. Республика боюнча токойлордун жалпы аянты 2.667.000 гектарды түзөт. Былтыркы жылдан тартып өлкө боюнча 2100 гектарга жаңы көчөттөр отургузула баштаган. Себеби токой мөңгүлөрдү сактайт. Ал эми отургузулган көчөттөр абанын температурасын төмөндөшүнө жана нымдуулуктун көбөйүшүн шарттап турат. Мыйзамсыз кыюулар жылына баягы жыл сайын тенденция азайып атат. Эми бул көп факторлорго байланыштуу. Биринчи фактор жанагы биз мыйзамсыз кыюуларга койгон баягы айыппулдардын көлөмүн көбөйттүк да. Экинчи фактор бул Орусиядан келген жыгачтын баасын арзандаш. Үчүнчү фактор бул элдин уже аң сезиминде көтөрүлүп калды да. Мурункуга караганда элдин жашоо шарты дагы жакшырды. Үстүбүздөгү жылдын апрель айында түзүлгөн Ордо партиясынын өкүлдөрү да бул акцияга кайдыгер карабай жаштар менен бирге келишкен. Жаштар өлкөнүн токой чарбасын коргоого жана мөңгүлөрдү сактоого болгон иш-аракеттерди жасоого жарандарды чакырат. Ар бир Кыргызстандын жаранына, Кыргызстандын патриот элине, уулдарына, кыздарына кайрылып кетмекчимин. Бүгүнкү күндө ушундай демилгелерге көп катышып, туура жолду тандап, бул эми бир гана өзүбүздүн ден соолукка дагы чын ушундай жерлерге келип, демилгени көтөрүп, жаратылышка, кооздугубузга, анткени Кыргызстан бүгүнкү күндө дүйнө жүзүнө өзүнүн кооздугу менен таанымал дегендей, биз ар дайым өзүбүздүн жаратылышыбызды сакташыбыз керек. Бул Тянь-Шань карагайын отургузууда сөзсүз түрдө тамырдан бийик көмүп, көчөттү отургузуп алган соң сөзсүз түрдө топурак менен басып коюш керек, анткени аба кирбеш керек. Андан соң бул ашкан топурактар четинде үймөк болуп туруш керек. Бул мөңгүдөн, жаандан, кардан эриген суулар тозулуп, бул көчөткө суу берип ылдый түшөт. Аталган акция тууралуу социалдык тармактардан маалымат алган активдүү студенттер аба райынын суук экендигине карабай дем алыш күндү пайдалуу өткөрүүгө келишкен. Алардын арасында Кыргызстанда билим алган чет мамлекеттен келген студенттер да бар. Мен бул жерди досторумдан билдим. Ошо бүгүн мен туулган күнүм болчу. Анан туулган күнүмдү мындай жакшы нерсе кылып өткөрөйүн дедим. Интернеттен бир проект болот экен, ушундай деп угуп калып келгенбиз өзү. Ошо Кыргызстандын өнүктүрөбүз деп, байыттырабыз деп келгенбиз. Токойлор мөңгүлөрдү сактоо менен бирге эле жер кыртышын да бекемдейт. Иш-чаранын жыйынтыгында 350 көчөт 1 гектар жерге отургузулду. Я думаю, для этого стоило приехать. Мунара Кадырзин кызы, Мээрим Доктурбекова, Жумабай Исманалиев, СТВ.